Өзбектерде бир жакшы салт бар экен. Кыз турмушка чыгып атканда паранжы менен келет экен. Жаңа эски жанагы кокон хандардын чапанын кийгизип, беттерин жаап келет экен. Келин ошентип келиш керек. А биздики ЗАГСтын көнөгү менен келет, келин келгенде көрүнбөгөн жери калбай келет. Чурайынан бери көрүнүп турат келиндики. Бу кандай келин болсун ошо? Бу көз тийип өлдү го буга, назар түштү го буга. Бу саңа тууп бала бере турган таза туруш керек го. Адамдын назары тиет, адамдын сугу түшөт. Ким гана эмне кылгысы келбей кетет аны сенин келин аялың көргөндө. Ошого аны ороп, жаап, көсөкпөй мындай кылып, мындай кызганып алып келбейсиңби? Дүйнөнүн баарын дагы аз келгенсип, шаргап чыгасың. Жаллабаттар эмне кылат? Ону Курманбек Батыр эстелигин апарат. Аны ошол жерге апарып бир тегерен көрсөтөт. Аерден көрбөй калды, аз болуп калды деп наркы парк немеге чыгат, наркы курортко чыгат. Аерге апарып бияка тегеренет, бияка тегеренет. Анан аерден аз болуп калды, дагы бирөөлөр көрүш керек. Кимге көрсөтөндө анан вечерге апарат немеге? Кафеге. Аерде отурат, көрбөй калды, ортого чыгып бийлетет. Анан көрбөй калгандар кийин көрсүн деп сүрөткө түшүп сактап коет. Анан алып келип кошуласын, ага чейин жанагы бүт ауран бар килгенип, булганып бүткөн, адамдын көзү түшүп бүткөн, анан сага кең келес, дөпөрөс, галдырбай бир бала төрөлөт. Ошо сага.